Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Жиренченин баласы. Жиренченин баласы өтө жоош экен. Жаныбек хан жиренчиге жакшыдан жаман туулабы деп айтат. Анда жиренче жакшыдан жаман туулбайт дейт. Мунусу кандай деп ойун алып ойлонуп жүрүп, жиренче чечен өлгөндөн кийин бир нече жылдар өткөндө Жаныбек хан калмактарга каршы жортуулга бара турган болуп, жиренченин баласына душманга каршы урушабыз, биз менен жүрсүн деп адам жиберип кабар кылат. Жиренченин баласы жаш быштатты минип, эл менен кошо жортуулга барат, урушат. Душмандары калмактар күчтүү болуп, Жаныбек хандын аскерлери тым-тыракай чыгып кача баштайт. Качып келе жатканда хандын аты жүрбөй калып, колго түшө турган болот. Ошондо жиренченин баласы: "Таксыр, жүрбөй калган атыңызды мага бериңиз. Мен сизге атымды тартуу кылып биротоло беремин. Мен колго түшсөм эч нерсе эмес, сиз колго түшсөңүз, калмактын ханын чаап аламын деп барганда эли качып кетип, ханы колго түшүп калды" деген элди булгаган түбөлүк жаманатты сөз калар деп минген атын берип, жүрбөй калган хандын атын жиренченин баласы минип, хан аман калыптыр. Жиренченин баласын жоош көрүп жүрүүчү элем, жиренченин айтканы дурус экен деп хан жиренченин сөзүнө айран калган экен.